Сіздерден ким болуп алсын, дарат алып, даратты толук алса, сумма якул айта турган болса, андан кийин мындай деп дарат алып бүттүңүз да. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Кээ-бир жеринде мындай да келет. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Толугу менен айтып коюңуз. Дарат алганда унутпаңыз ушуну. Ушуну айтып коюңуз. Не болот деген? Ал үчүн бейиштин 8 эшиги ачылат. Кайсынысына каласа кире берсин деген пайгамбарыбыз. Бул хадис Муслим шарифтин риваятында. Сахих хадистин риваятында. Демек дарат алып бүткөндөн кийин туган не деп коюшубуз керек экен? Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Кээ-бир риваятта асманды карап койсун. Не деп койсун? Асманды карап айтып койсун. Бейиштин 8 эшиги, бир эшик эмес, 8 эшик